негизи татык кылыш мыйзам долбоору менен таанышпыз. Бул мыйзам долбоору көптөн бери каралып, биринчи окуудан өтүп, мына эми экинчи окууга даярдоодо. Көптөгөн келечек татык кылыш ушул облустарда, башка жактарда өткөрүп атабыз. Колдоо тапкан камчыларыбыз болуп атат. Анан биз эмне дейбиз? Биз негизи ушундай талкуулар көбүрөөк болуп, ар кандай баягы рисктерди же болбосо баягы жакшы жактарын дагы анализдеп тереңирээк. Сиз дагы баарын эске аласыз. Анан экинчи, үчүнчү окууда дагы ушул эгерде парламент кабыл алып берсе, дагы башка жыйынтыктарды, дагы коомдук талкуулардын жыйынтыгын карап, президент же кол коет бул мыйзамга, же президент кайтарып коюу укугу бар. Өзүңүздөр билесиздер баарыңыздар. Ошондуктан бул процесс талкуу жакшы. Мен дагы баягы адис катары ушул жергиликтүү залчы башкаруу шайлоо системасы боюнча адис катары өзүмө дагы бир топ жыйынтыктарды алып атам. Анан дагы айта кетчү нерсе, бул мына Калчу Муралиева, сиз баягы дүйнөлүк практиканы айтып кеттиңиз. Менимче ушул презентацияңызда баягы толугураак кылсаңыз мындан кийин, себеби кайсы мамлекеттерде толук түрдө же болбосо дүйнө боюнча деп алсаңыз, анан Кыргызстандын орду кандай, ал жерде Кыргызстандын өнүгүү, тарыхый, социалдык, экономикалык жагдайлары канчалык ошолорго туура келет, ошолорду дагы бир анализдеп туруп неме кылсаңыз, анткени кыскача Европанын эле тажрыйбасын айтып коеюн. Мен Европа өнүккөн мамлекеттер дейбиз. Сиздер өзүңүздөрдүн гана позицияны айтсаңыз. Жок, мен позицияны айткам жок. Өзүңөрдүн гана оюңарды колдойбуз. Жок, колдоош жөнүндө сөз жок. Аны биз айта албайбыз. Биз айтабыз, 16 өлкөдө Европанын мэрлер шайланат. 20 өлкөдө мэрлер кыйык түрдө жергиликтүү кеңештин тарабынан шайланат да. Ал эми 4 өлкөдө, анын ичинде мына Австрия, Германия, Великобритания, Россия. Бул 4 өлкөдө экөөнү тең колдонот. Ошондуктан баягы маалымат бир жак болуп калбаш керек да, баягы бүткүл дүйнөдө ушундай шайлайт, анан биз деле баягы ушинтип атабыз дегендейчи. Ошондуктан маалыматтарга так болсок, анан рахмат баарыңыздарга. Ушул кийинки талкууларда дагы сунуштарыңыздарды берип турсаңыздар, акырында жакшы жыйынтык, жакшы чечим кабыл алынат. Рахмат.